Салам достор. Бүгүнкү күндө адамзатынын жашоосундагы эң маанилүү суроолордун бири бул өзүңө берген баа же болбосо өзүңө карата ишеним деген мындай керектөөлөр бүгүнкү күндө аябагандай көп болууда. Келген суроолордун арасында да эже мен өзүмө карата баам аябай төмөн болуп атат, кантип көтөрсөм болот деген суроолор менен да келишет. Биринчи кезекте өзүңө карата баанын негизи кандай болот, кандай деңгээлдери болот? Эң эле биринчи өзүңө карата берилген баа өтө жогору болушу мүмкүн же өтө төмөн болушу мүмкүн. Негизи жогору да болбош керек, төмөн да болбош керек. Өзүңө берген баа туура болушу керек. Анткени өзүңө берген баа жогору болгондо мындай адамдарды бүгүнкү күндө нарцисс адамдар дешет. Булар көп учурда башкаларды басынтуу аркылуу өзүнүн ошо нарциссттик сезимдерин тамактандырат, башкаларды кемсинтүү аркылуу өзүнө берген баасын жогорулатат. Демек, мындай адамдар көбүрөөк башка адамдарды жабыркатат. Демек, жогорулатууга ашыкпайбыз. Ал эми өзүнө төмөн баа берген адамдар көп учурда канчалык акылдуу болбосун, канчалык тажрыйбалуу болбосун, канчалык компетенттүү, тим эле дарамети ашып ташыбасын, андай адамдар өзүнө берген баасы төмөн болгондуктан өзүнүн ичиндеги катылып, мындай өзүнүн ичинде ашып ташып турган керек болсо таланттарын басып, ошол нерсенин баасын кетирип, ошол нерсени баалабай көптөгөн ийгиликтерден куруп алышат. Мындай адамдар кантип билсе болот? Өзүнө берген баасы төмөн адамдар көп учурда башка адамдардын көзүнө тике карап сүйлөгөндөн уялышат, эл алдына чыгып сүйлөө алар үчүн аябагандай чоң көйгөй, же болбосо бул адамдар өзүнүн пикирин айткандан аябай коркушат. Кыскасы, керек болсо мындай көптөгөн элдердин арасына кирип, унутуп калган бир буюмун алып чыккандан дагы тартынышат. Ал эми өзүнө берген баасы туура, адекваттуу деп айтайын. Адекваттуу адамдар өзүнө берген баасы алар кадимкидей эле кандай гана чөйрөгө кирбесин, кандай гана адамдар менен баарлашпасын, көзүнө тике карап алып, жылмаюу менен, кээде бир нерсесин унутуп калса кечирип койгула, тынчыңарды алдым, ушул нерсени алып алайынчы деп мындай ишенимдүү басып барып эле алып кетишет жана кандай гана чөйрөдө отурбасын, мен өзүмдүн пикиримди билдирип койгум келет деп пикирин билдиришет. Кыскасы, мындай адамдар мисалы мындай да, өзүнө берген баасы адекваттуу адамдар өзүнө берген баасы төмөн, бирок акылдуу адамдардан акылдуураак көрүнүп калуу коркунучу бар да. Анткени өзүнө берген баасы төмөн адамдар канчалык ийгиликке жетпесин мактанбайт, канчалык ийгиликке жетпесин кичирейтет, же болбосо ушунун эмнеси ийгилик, буга элдин баары эле жетип атпайбы деп кичирейтип отуруп, ал эми өзүнө берген баасы жакшынакай адамдар болсо мындай реалдуу карайт да, мен ушундай ийгиликке жеттим, мен ушундай жеңиштерди багындырдым, мен пикирим ушундай деп атып туруп, ошол учурда мисалы бир коллективде иштеп атса, өзүнө берген баасы төмөн, бирок аябагандай компетенттүү адамга караганда өзүнө берген баасы адекваттуу, бирок тигил адамдан компетенттүүлүгү жагы төмөнүрөөк адам ийгиликтүүрөөк болот да. Анткени ал тартынбайт, ал өзүнө ишенет, ал учурда турган абалына ыраазы жана мен өсүп атам, мен үйрөнүп атам деген позицияда. Ооба, мен ката кетирип алам, ката кетирсем эчтеке эмес, мен катам, бул менин өсүүмдүн белгиси, ката бул мен үйрөнүп атам, мен каталык бул менин тирүүлүгүмөн кабар берет деген адам бул өзүнө берген баасынын адекваттуулугунан кабар берет. Ал эми өзүңө берген баа негизи эле каяктан түптөлөт? Көп учурда тилекке каршы бала кезибизде, же болбосо биз окуган чөйрөдө, мектепте мугалимдер аркылуу төптөлүшү мүмкүн. Анан дагы бир кубанычтуу кабар айткым келет. Деги эле өзүңө берген баа менен иштешүүгө толук мүмкүн. Психологдор ошол үчүн психологияны окушат жана эмне үчүн баанын төмөн болуп атканын казып чыгышат жана ошол бааны кантип туура деңгээлге алып келиш керек чогулап иштеп отуруп, кадимкидей өзүнүн баасын тууралап алган адамдар бар. Ошондуктан төмөн болсо, төмөн эми ушуну менен өтүп кетет экенмин деп капа болбоңуз, үмүтүңүздү үзбөңүз, психологко барыңыз, кыскасы керектүү адистер менен иштесеңиз, өзүңүзгө берген бааны оңой эле тууралап алууга болот. Андан ары түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бир мисал айта кетейин. Мисалы, кичинекей кезинде биздики баары жакшы болуш керек. Биз биринчилерден болушубуз керек.
баары идеалдуу болуш керек деген үй бүлөлүк ураанда чоңойгон балдар болот. Анан мындай адамдар перфекционист деп да койсо болот, баардыгы идеалдуу, кымтыксыз, кемчиликсиз болуш керек деген уран менен жашашат дагы. Бул адамдар тилекке каршы, бул утопия деп коет, бул перфекционизм ар кимдин түшүнүгүндө ар башкача. Идеалдуулук ар кимдин түшүнүгүндө ар башкача, ошондуктан бул адамдар көп учурда өзүнө өзү ыраазы болбой, дагы деле идеалдуу болбой атат, дагы деле мен каалагандай деңгээлге жеткен жок деп отуруп, өзүнө берген баасы төмөндөй берет. Ошол кээде мындай адамдар ооруп да калышат. Психосоматика деген түшүнүк бар, алар дайыма тревога, дайыма тынчсыздануу менен жашашат бул адамдар. Дайыма меники баардыгы идеалдуу болуш керек деп отуруп, аягында дене ошол адамга кызмат кылгандан баш тартат. Баш тартуу бул ошо ооруп жатып калуу деген абалга түшүп калат. Бир адамдын мисалын да айтып берейин. Ушундай адамдардын бири, ал айтат, өзү бөлүшүп атып, мен ушундай үй бүлөдө чоңойгом, алар айтышчу экен, биздин фамилиясын айтып туруп, мисалы Суранчиевдер дайыма биринчи болуш керек, дайыма мыкты болуш керек деген семейная мифология деп коет муну, же болбосо үй бүлөлүк бир жалган ынанымдары, тырмакчанын ичинде ушундай менен жашаган үй бүлөдө чоңойгон экен. Анан ал кайсы бир компанияда жетекчи болуп калат дагы. Элестеткиле, ал ошондо өзүнүн анын жашоо позициясы мындай болгон да: менден жогору турган шефтерге жагышым керек, барды ал жактан да мен биринчи болушум керек, жана кол алдында иштеген адамдарга да жагышым керек, жана клиенттерге. Кызмат көрсөткөн компания экен, ошентип отуруп 3 сферага тең, 3 сферада тең мен биринчи болушум керек, мен эң жакшысы болушум керек деп отуруп аябагандай катуу ооруга чалдыккан. Ошол себептен өзүңөргө берген баа менен иштешерден мурун кандай үй бүлөдө чоңойгонсуң, үй бүлөдө канчанчы бала болуп төрөлгөнсүң, үй бүлөдө кандай уран орун алган, кандай атмосфера болгон, психологдор мына ушунун баарын карап чыгышат дагы, анан туура деңгээлге жеткиргенге аракет кылышат. Кайсы бир чектеген калп ынанымдардан баш тартып, туура позитивдүү ынанымдарга алмаштырганга жардам беришет. Бир нерсени айта кетсем, аябагандай бир маанилүү ойду уктум кечегини. Жашооңдогу эң негизги долбоор бул эмне деген суроо берилди да. Анан көптөр айтты, бул менин балдарым, бул менин үй бүлөм, менин күйөөм, менин карьерам деп. Бирок ошол жерден бөлүшүп аткан адам жок. Жашоодогу эң негизги, сенин жашооңдогу эң негизги долбооруң бул сен деген жакшы жооп берди. Мен буга 100% кошулам. Чындыгында биздин жашообуздагы эң негизги долбоорубуз бул өзүбүзбүз. Биз качан өзүбүздү ретке келтирмейин, өзүбүз менен иштешмейин, өзүбүздү сүйүп, өзүбүздү кабыл алып, бардык кемчиликтерибиз менен кабыл алганды, өзүбүздү биринчи орунга койгонду үйрөнмөйүнчө, биздин жашообузда биз каалагандай абалга эч качан жетпейбиз. Ошондуктан келиңиздер, баары кичинекей нерседен башталат. Мисалы, ошол эле тамактанып отурганда, же болбосо табакта бир алма салынып турса, ошол алманын эң жакшысын албай, эң жаманын, башкалар жакшысын жесин, мен могу чиригин деле жей берем. Же болбосо башкалар торттун чоңураак кусогун жесин, мага кичиреги деле жарайт дегенден башталат экен көрсө. Эмнеге мен кичирегин жешим керек? Мен деле эл катары алар жегендей жейм. Эмнеге мен чирик алманы жешим керек? Мен жакшынакай, мындай татынакай болгон, бышып турган, курту жок алманы жейм. Деген кичинекей, бул өзүн сүйүү, ошо кичинекей нерседен, ой мен аны кийбей эле койдум, ой аны кийсем эмне башыма мүйүз чыгып кетмек беле деген бир сөздөрүбүз бар да, жок. Мен эмнеге мүмкүнчүлүк барбы? Мен жакшынакайын кийем, жакшынакайын ичем, жакшынакай эс алам, жакшынакай шарттарды түзөм деген нерседен баштап өзүңө берген баа туураланат экен. Эгер биз өзүбүздү өзгөчө типологиялардын арасында сезимтал деген типология бар, мындайча айтканда, алар башкалар деп жашай берип өзүн таптакыр артка жылдырып койгон адамдардын катары, эгер ошондой адамдардын катарын толуктаган адам болсоңуз, анда тез арада бул нерсеңиз менен иштеңиз. Өзүңүздүн ыңгайлуулугуңузду ойлогонду, жок деп айтканды үйрөнүңүз. Элдер ой азаматсың деп кол чапкычакты күтпөй эле өзүңүздү өзүңүз мактаңыз. Анткени бир күнү адамдар
адамдар айтат, бирөөнү айтпайт. Демек, башка адамдардын пикиринен көз каранды болбой жашоо бул өзүңө берген баа менен иштешүү дегендикти билдирет. Башкача айтканда, башка адамдар мен жөнүндө башка адамдардын пикири маанилүү эмес. Мен жөнүндө өзүмдүн оюм маанилүү. Мен жөнүндө өзүмдүн оюм кандай? Келгиле бүгүн ойлонуп көрсөңөр, өзүңүз жөнүндөгү өзүңүздүн оюңуз кандай? Жана ошол ой, өзүңүз жөнүндөгү өзүңүздүн оюңуз каяктан келип чыккан? Билесизби? Таң калыштуусу, керек болсо ошол өзүңүз жөнүндө оюңуз жок болушу да мүмкүн, өзүңүздүн. Сиз жалаң башка адамдардын ою менен жашап калган болуп чыгасыз да. Мисалы, мени начальнигим мээң иштебейт деп айтты, демек мээм иштебейт. Кайненем мени жаман келинсиң деп айтты, демек мен жаман келинмин. Күйөөм мени түрүң сууксуң деп айтты, демек менин түрүм суук. Анын бардыгы калп. Ошол себептен бүгүн мен силерди чакырам, өзүңөр жөнүндө өзүңөрдүн оюңарды кагаз, калем сап алып туруп жазып чыккыла. Жок дегенде 5 мейли. Эгер андан сонуну 10 өзүңөр жөнүндө кандай ойдосуңар. Сураныч, негативдүү ойлорду жазбаңыздар. Мен жалкоомун, мен жай кыймылдайм, мен өзүмө ишенбейм деген бул кереги жок. Бул ансыз деле биздин мээбиздеги ички үн, ички диалог деп айтып келебиз. Дайым жашап келет да. Бүгүнкү күндөн баштап мээбизди таптакыр 180 ой жүгүртүүбүздү 180 градуска бөлүп туруп, өзүңөр жөнүндө позитивдүү ойлонгонго аракет кыла баштайбыз. 24 саат бою өзүңүз менен өзүңүз кандай сүйлөшүп атасыз? Мен билип турам, биз көбүнчө өзүбүздү жемелеп эле турабыз да, өзүбүздү сындап эле, критика кылып эле, өзүбүздү урушуп жашайбыз. Келгиле, өзүбүзгө берген бааны тууралаш үчүн бүгүнкү күндөн баштап өзүбүздү мактаганды, өзүбүзгө адекваттуу, мындай конструктивдүү сын айтканды, өзүбүздүн жакшы жактарыбызды көрө билгенди жана ошону кабыл алганды. Керек болсо мен ушундай аял заттарын жолуктурам. Ой, тамагың даамдуу болуптур десем, ушуну баары эле мендей жасайт да. Жок, баардык эле аял заты тамакты даамдуу жасай албайт. Бул дагы кадимкидей талант. Мисалы, ошол эле продуктун алып туруп, ошол эле рецепт менен жазасаң таптакыр аныкына окшошпойт. Анткени ал тигинин күчтүү жагы. Ошондуктан келгиле, күчтүү жактарыбызды кичирейтпейли, күчтүү жактарыбызды мындай обесценивать деп коет да, баасын түшүрбөйлү, ооба. Бирөө мактаса, жакында эле бир үй бүлөдө чогуу тамактанып отурганда менин кызым бөлүшүп калды. Жолдошу жубайынын ой тамагың даамдуу болуптур десе, а меники качан жаман болчу эле деген сыяктуу мындай кээде же болбосо жөн эле сүйлөнбөй эле жей берчи, же болбосо кыскасы кээде биз шыктандырууларды, мактоолорду кабыл алганды да билбейбиз, анткени биз өзүбүздү баалабайбыз. Мактооктукпу, рахмат. Мен кызым кичинекей кезинде бир эсимде аты Айым, анан Айым, сен аябай сулуусуң десе, мен билем деп жооп берчү да. Бул бизге мындайча айтканда жакшы үлгү. Ушунчалык акылдуусуң десе, койчай, акылдуу болбой эле турам деген ордуна, ооба мен билем, бул үчүн Кудайга шүгүр дейсиңерби же ата энеме рахмат, анткени мени убагында ушунчалык окуума көңүл бурган. Албетте, билимдүү менен акылдуулуктун айырмасы бар, бирок азыр мисал катары эле айтып атам. Же болбосо тамагың даамдуу болуптур десе, кубанычтамын, аш болсун. Эмнеге биз мындай жашообуздагы жакшы нерселерди кабыл алганды билбейбиз, анткени өзүбүзгө карата баабыз төмөн. Кичинекей нерселерден баштагыла, өзүңөрдөн жакшы нерсени аябагыла, өзүңөргө айтылган жакшы пикирлерди кабыл алганды үйрөнгүлө, өзүңөргө кам көргүлө, сүйгүлө, эс алууга мүмкүнчүлүк бергиле. Мен татыксызмын, керек болсо өзүнө берген баасы төмөн адамдарды начальник кылып койсо дагы, жетекчилик ролду берип койсо дагы алар, жок, мен татыксызмын, мен начальник боло албайм, менде мындай көндүмдөр жок деп киришет. Жок, сизди бекер негизи эле адамдар жетекчиликке жөнүндөй асмандан алып эле шайлап койбойт. Ошол адамдын дараметин, ошол адамдын жоопкерчилигин, ошол адамдардын күчтүү жагын, ошол адамдардын бир нерсесин байкап туруп, анан ушул адам жетекчиликке татыктуу экен, же болбосо ушул адам мыкты жетекчи болчудай деп туруп шайлайт да. Эгер өзүнө берген баасы адекваттуу адамдарды жетекчи кылып шайлап койсолар, вау, мени акыры көрүшүптүр, мени баалашыптыр акыры. Мен буйрса, жетекчиликти эң сонун алып кетем деп кабыл алышат. Ошондуктан
суранам, өзүңүздүн өзгөчө экениңизди, уникалдуу экениңизди, өзүңүздүн мындайча айтканда сизге окшогон дүйнө жүзүндөгү 7 миллиард адамдын, Кыргызстандагы 7 миллиондун адамдын арасында сиздей аял заты, сиздей жылмайган, сиздей каткырган, сиздей билбейм дагы эмне, сиздикиндей чачтары бар, сиздикиндей оозу кулагы бар адам дал сиздикиндей бармак басымы, сиздикиндей көздөрү бар адам жок экенин унутпаңыз. Сиз уникалдуусуз, сиз өзгөчө жаратылгансыз. Ошондуктан өзүңүзгө берген, мындайча айтканда, сиз өзүңүзгө берген бааңыз качан мен бир могул деңгээлге жеткенде, анан мен өзүмө берген баам ошондо туура болот деп күтүүнүн кереги жок. Ал мүмкүн эмес. Мисалы, менде психологияга баш бага электен мурун менде мындай бир ынаным жашачу да. Мен качан бардык адамдар менен бардык темада пикир алышып, жана мейли орусча, мейли кыргызча, мейли англис тилинде мондай сонун деңгээлге жетип калганда, мына ошондо мен сейил болом, ошондо менин баам, ошондо мага өзүмө карата ишеним келет деп жашап келген экенмин. Бирок суроо, адам бардык сферада компетенттүү боло алабы? Мейли саясат, мейли медицина, мейли психология, мейли башка. Жок, буга өмүрүңдүн акыры да жетпейт. Бирок эмнегедир биз ошол нерсени өзүбүздөн күтүп жашайт экенбиз. Же болбосо мен качан гана дайыма маанайым 5 абалда жүргөндө, мен качан гана адамдардын сөзүнө терикпегенде, мен качан гана мондай ыйлабай башымды тик көтөрүп жашаганда мен өзүмдү баалайм десеңиз да жаңылышасыз. Анткени адам бир күнү ыйлайт, бир күнү кайгырат, бир күнү таарынат, анткени ал адам, ал түрү. Ошол себептен биздин ичибизде өзүбүзгө карата реалдуу эмес, биздин баабызды дайым түшүрүп келген ынанымдар аябагандай көп. Ошолорду таап чыгыңыз да жок. Мен өмүрүмдүн акырына чейин, мисалы, психологияны казганга, психология тармагында өнүккөнгө, психология тармагында мен кенен кесири баарлаша алган деңгээлге жетсем, мен ошого ыраазымын. Мага медицина кереги жок, мага саясат кереги жок. Жана мен орус тилинде же кыргыз тилинде жетиштүү сүйлөй алсам, ошого ыраазымын. Балки мен башка тилди үйрөнүү мага кажет деле эмес деген, билбейм, ичиңерде өзүңөр менен өзүңөр келишим түзгүлө, өзүңөр менен өзүңөр тил табышкыла. Антпесе дайым ички конфликтте жашай берсеңер, өзүңөргө берген бааңар эч качан мындай туура абалга жетпейт. Ошондой эле өзүбүзгө берген бааны туура деңгээлге алып келиш үчүн биринчи кезекте өзүбүздүн сөздөрүбүзгө маани беришибиз керек. Өзүбүз жөнүндө кандай сөздөрдү айтып атабыз? Үнүбүздү сыртка чыгарып дагы, ичибизде дагы. Мен ишенип турам, биздин көбүнчө өзүбүз жөнүндө сөздөрүбүз анча жакшы эмес. Мындайча айтканда, өзүбүзгө карата ишенимди өстүрбөгөн сөздөр. Мен байкуш, мен жүдөгөн, мен ушинтип эле басып жүрөм, мен адам деле болбой калдым, менден кыйын деле адис чыкпай калды. Кыскасы ушундай жалаң бизди өсүүгө өөлгө түзө турган эмес, өлтүрө турган, баса турган, артка тарта турган сөздөрдү айтабыз да. Демек, сөздөрүбүзгө маани беребиз. Дагы бир маанилүү нерсе, денебиз өзүн кандай сезип атат. Дене тили деп да айтса болот, бирок денебиздин сезимдерине деп айтсам туура болобойдур. Денебиздин кандай мындай толку боюбуз кандай позада турат. Мисалы, өзүнө ишенбеген адамдар, өзүнө берген баасы төмөн адамдардын денесин карап туруп эле, турган турпатын карап туруп эле аныктап койгонго болот. Алар мындай чүрүшүп алат, мындай столго отурганда да мынтип учуна, ал столго мындай катуураак отурса, стол сынып кетчүдөй, акырын, анан бир маалда буттары уктап калат дегендей. Же болбосо дайым бүкүрөйүп жүрүшөт, же башын жерге салып, же болбосо көздөрүн ылдый түшүрүп, караганда коркуп кетишет. Кыскасы, эгер биз бул аябай сонун техникалар, сөздөрүбүзгө маани берип, сөздөрүбүздү оңдойбуз. Билесиздерби, бул бүгүн уктуңар, эртең эле болуп калбайт. Күндө кайталаш керек. Ошондо биздин эң жалкоо деп эсептелинген органдарыбыздын бири мээ, мындай ошондо гана перестраиваться деп коет го, ошондо гана мындай өзүнүн ишин башкача иштей баштайт да, башкача ой жүгүртө баштайт. Демек, ойлор менен эле иштешүү жетиштүү эмес. Биринчи ойлорду түздөйбүз, анан сөзүбүздү түздөйбүз, анан денебиз толку бойду мындай
королевская осанка деп коем, мындай түздөөбүз өзүбүздү, ишенимдүү эки бутка турабыз, отурганда өзүбүзгө кандай ыңгайлуу болсо ошондой отурабыз, башкаларга эмне деп ойлоп калат дебестен, мага ушундай отурган ыңгайлуу, мен өзүмө ыңгайлуу отурушум керек дегендей мамиле кылабыз өзүбүзгө. Ошондой эле биздин ичибизде дайым биз тамактандырган мендер, мен деген билебиз да, баарыбыз деле мен деген нерсе жашайт, бирок тилекке каршы биздин мендер дайым көп учурда негативдүү, сынчы мен, урушчак мен, кабагы бүркөлгөн мен, айтор азыр атай берсек тубанбойт болуш керек. Кыскасы ошол мендердин негативдүү мендерди эмес, биз өзүбүз каалаган, өзүбүз жеткибиз келген позитивдүү мендерди тамактандырганды үйрөнөбүз. Мен ишенип турам, ар бирибиздин азыркы көрүп турган сейил менен, мисалы өзүмдү мисал кылсам, мындан дагы жакшы сейилдин жакшы вариантына жетким келген дагы бир мындай образ бар. Анан бул жерде мен ошол образга жетким келет, бирок менин ичимде жашаган мендер дайым тоскоолдук кылат. Койчу, ай, тынч эле жашай бербейсиңби? Эми эмне кыласың ага жетип? Сага эмне жетпей атат? Сенин колуңан келбейт. Кыскасы, биз анан ошону тамактандырып, ошого ишенип, ого бетер чүрүшүп, тынч эле жашай берейинчи, ушу барып келген жумушума эле ыраазы болоюнчу. Мага тиги оратор болгонду ким коюптур, же саясатка кийлигишкенди ким коюптур, айтор билбейм. Же ырдаганды ким коюптур, өзүңө макияж жасаганыңа ыраазы болуп жата берчи, мисалы дизайнер болгуңуз келип атат, же билбейм, өзүңүздүн студияңызды ачкыңыз келип атабы, кандай гана билесиздерби, бизге берилген кыялдар бекеринен берилбейт. Демек, ошо кыялдарды аткарууга карата дарамет дагы бар, күч дагы бар, жөндөм дагы бар. Тек гана биз ошо кыялдарга жетиш кыйын, кыялдар боюнча эле калат дейбиз дагы, биздеги негативдүү мендерди тамактанып, ошо кыялга жеткире турган позитивдүү мендерди ачка калтырабыз дагы, анан ошентип өмүрүбүз өтө берет, өзүбүзгө карата ишеним жоголо берет, өзүбүзгө берген баа плинтустан да ылдый болот, анан өмүрүбүз өтүп кетет. А сиз ошондой өмүрдүн жашашты каалайсызбы? Билесизби, ар бир адамга эң кубанычтуусу эрк берилген, тандоо берилген. Ар бир адам чечим чыгарууга мүмкүнчүлүк берилген. Эмне үчүн биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү, ошол эркти, ошол тандоону туура колдоно албайбыз? Жакында эле бир аял менен сүйлөшүп калсам, ал мындайча айтканда өзүнүн жашоосу менен жашабайт экен, ал апасынын, күйөөсүнүн айтканы менен жашайт экен, өзү жок, өзүн көмүп койгон тырмакчанын ичинде. Анан мен айттым, сизге тандоо берилген, сизди чынжыр менен эч ким байлап койгон жок. Ушундай катуу айтканга туура келди. Эми бүгүнкү күндөн баштап дедим, сиз ошо чынжырга өзүңүздү өзүңүз байлап жашай бериңиз бирөөнүн сценарийи менен. Же бүгүн ошол чынжырды чачыратып туруп, мен өз жашооюма өзүм кожоюнмун. Мен апам керек, ооба, мен бул жерден апаларды сыйлабагыла деген жокмун, бирок апанын айтканы менен эмес, атанын айтканы менен, күйөөм айтканы менен эмес, мен өзүмдүн ички бир өзүмдүн каалоолорумду угуп, өзүм үчүн жашагым келет деген адамда гана өзүнө берген баасы туура болот. Бир нерсени баса белгилей кетсем, жогоруда мен өзүң каалагандай жашоо деген ой менен бул сенин чөйрөңдөгү күйөөңө каршы чыгуу же ата энеңе каршы чыгуу деген ойдон алысмын. Өзүң каалагандай жашоо бул ал адамдар менен мамилеңди, мурунку мамилеңди таптакыр 180 градуска өзгөртүү. Аларга да жакшы болгондой, өзүңө да жакшы болгондой. Бул жерде бизде көбүнчө өзүнө ишенбеген адамдар өздөрү азап тартып калышат. Өздөрүн көп учурда курмандык кылышат дагы, аларды ошо чөйрөсүндөгү эле адамдар манипуляция кылып, колдонуп жашашат да. Демек, өзүнө туура баа берген адам жашап жаткан үй бүлөдө эч ким жабыр тартпашы керек. Эки тарапка тең ыңгайлуу, эки тарапка тең жагымдуу атмосфера болот. Ошондуктан бул ойду туура түшүнүңүздөр. Дагы бир нерсе, албетте өзүнө ишенбеген тек гана аялдар болбойт, мырзалар дагы бар. Бирок статистика боюнча аялдар көбүрөөк жабыркашат экен, бирок мырзалар дагы эске алабыз албетте. Анан өзүнө ишенбеген мырза болобу, айым болобу, алар өмүрлүк жар тандаганда, алар өздөрү каалаган адамды эмес, адамды тандашпайт экен. Анткени алар өздөрүнө ишенбейт да. Алар көбүнчө өздөрүнө көңүл бурган биринчи адамга эле
макулдугун берип ошол адам менен баш кошуп баш байлап алганга макул. Анан көбүнчө мындай аялдарга, мындай мырзаларга агрессорлор, манипуляторлор, анан нарцисс адамдар туш болушат. Булар демек мындай адамдар көп учурда зордук зомбулукка, басынтууга чыдап жашай беришет. Мен мындан жакшы жашоого татыксыз эмесмин. Менин маңдайыма жазылган ушул экен, эми ушуга моюн сунуп жашай берейин деп атып, зордук зомбулукка жол беребиз. Ошондуктан турмушка чыга элек кыздарга айтарым, турмушка чыгардан мурун өзүңөргө берген баа менен сөзсүз түрдө иштеш керек. Өзүнө берген баа менен жашаган, баасы туура, адекваттуу болгон адам менен жашаган адамга дайым жеңил. Бул үй бүлөдө балдарга дагы туура тарбия берилет жана бул үй бүлөдө балдардын дагы өзүнө берген баасы туура болот. Ошондуктан үй бүлө курууда тойго эмес, эмне той өткөрөм, дасторкон кандай болот, бул биринчи баалуулук болбош керек. Албетте бул дагы роль ойнойт, бирок биринчи кезекте өзүңдүн инсандык сапаттарың менен, өзүңдүн ички туюмуң менен, өзүңдүн бааң менен иштешүү аябагандай маанилүү. Мен ишенип турам, мен 99% кепилдик берем. Эгер ушул техниканы өзгүлтүксүз бир нече ай аткарсаңар, сөзсүз түрдө жыйынтык чыгат, өзүңүзгө берген бааңыз туура абалга келет.